Champ сайтына катталгандан кийин киргенде ушунда баракча ачылып, бул жерде видео менен иштегенде жаңыдан үйрөнүп жатсаңар, бул шаблондордон баштасаңар болот. Биз болсо видеону шаблонсуз кантип жасап көрсө болот, ошондон баштайлы. Ошон үчүн создать видео дегенди басабыз. Ошондо ушундай иш баракчасы ачылат. Бул жерде биз иштеп аткан видеонун кандай болуп атат, кандай жасалып атат, ошонусу чыгып турат. Бул жерде болсо биз иштеп аткан аудио, видео файлдар, жазуулар коюлуп турган жер, тилкелер. Сол жагында болсо ушул биздин видеону, аудиону жасалгалоодо керек болгон медиа файлдар, анан ошондой эле башка мүмкүнчүлүктөр, эффекттер буякта каралган. Мисалы, текст коюуну, графиканы коюуну, кадрлардын алмашуусу деген сыяктуу нерселерди. Биринчи кезекте биз иштеп турган видеолорду жүктөшүбүз керек. Ал үчүн бул плюс белгисин басабыз. Мен мурда жүктөп койгом 2 видеону, ошону жүктөйбүз. Аларды бияка коюш үчүн сол бармакчаны басып, жүнү басып кетип коюп коебуз. Бул видеону койдук. Азыр биз ошол видео менен иштеп көрөлү. Мынакей бул плеер сыяктуу бассаңар видео көрсөтүлгөн болот. Эгерде бизге ошол видеону кайсы бир жерден кесиш керек болсо, мына бул ошол кесе турган жерге курсорду алып келип туруп, анан бул кайчынын белгисин басып койсоңор, ошол жерден кесип калат. Бирок эскерте турган нерсем, багы кадрлар бизде 3 секундадан кем болбош керек. Бул жетиштүү бизге, ошол жерден кесип койсок болот. Анан дагы болжолдуу түрдөн бул жерден да бир кесели. Ошондо бизде карасаңар 3 кадр пайда болду. Эми бул кадрларды бул өтө узун болуп атат. Бул кичине кыскартып койсок болот. Бизге ортоңку кадр эми карасаң, бирок баардыгы бир планда болуп атат. Көрдүңөрбү? Эч өзгөрүүлөр жок. Биз ошон үчүн бир ортоңку планды, бул ортоңку кадрды кичине өзгөртүп коелу. Ал үчүн эмне алабыз? Ушинтип бассак, көрдүңөрбү? Бул четин, мынакей границасын көрсөтүп атат. Биз демек бул кадрды акырындан чоңойтуп алсак болот. Мисалы, акырын көрдүңөрбү? Буштардан чөбү кыласак, ушундай бир видео болуп калды. Мунун эми баштап көрсөк баштанба. Карасаңар, алыстан жакындап калды. Анан жакындагандан кийин, кайра бир убакыттан кийин бутун кайра эмне болот? Кайра алыстап кетет. Бирок бизде багы кадрлар бири-бирин алмашуусу секирикпен болуп атат. Бир секирик эмес, коозураак кадрлар алмашса деген ойдо болсок, анда биз деген кадрларды алмаштыруу ыкмаларын колдонушубуз керек. Анын үчүн деген сол жакка барып, переходы дегенди басабыз. Переходы дегенде көрдүңөр, толтура переходдор бар. Ошолордун каалаганын биз алабыз. Мисалы, акырын курсорду алып келсеңер, алмашуу кандай болот? Баары көрсөтүп турат. Мейли ушу бирөөсүн алалы. Анын үчүн деген ушуну сол бармакчасын басып туруп эле, бул 2 канын ортосуна жерге коюп коебуз. Ошондо бизде 2 чалмаш бар. Ал жерге дагы, мисалы, бул алып келсек, бул пиксель менен кетет экен. Муну алып келип мындай коебуз. Эми кадр алмаштырганда кандай болгонун байкап көрөлү. Көрдүңөрбү? Бизге эмне жетишпей жатат? Бизге видеонун аркасындагы бир музыка жетишпей жатат. Анан биз жүктөп койгонбуз музыканы. Ваши медиа ресурсы деген жерге барабыз. Ошондо мынакей биздин ошону акырын келип коюп коебуз. Аны дагы видеону алып келгендей эле алып келебиз. Бул өтө эле узун көрүнүп атат. Биз ошон үчүн деген биз муну курсорду алып келип туруп, видеону ошол жерден кесип койсок болот. Аччасы бизге кереги жок. Мынакей качын басабыз. Кереги жок жерин белгилейбиз дагы, delete кылып коебуз. Эми коюп көрсөк. Музыка жайыраак
үнү чоңоюп, анан аягы жайыраак акырын үнү азайып кетишин кааласак, биз муну басабыз дагы мына видео файлда белгилеп туруп, бул жерден затухание деген белгини басабыз. Ошондо бул айтып атат. Үн канча секунд жогоруласын, анан аягына канча секунд калганда азайсын деп. Биз 2 секундтан коюп койдук. Ошондо биздики мындай болот. 2 секундка чейин үн катуулайт. Ал эми аягына бир 2 секунд калганда жайлайт. Көрдүңөрбү? Биз де музыкасын койдук. Эми бизге айрым жерге мисалы жазышыбыз керек болуп атат. Ошондо биз эмне кылабыз? Эле баягы сол тилкесине барып, текст деген жерде карайбыз. Анан биздин тексттер кандай чыгышын каалайбыз. Ошондо жунакап келсең, өзүңөр жанакында көрдүң чыгып калат. Көрдүңөрбү? Мисалы, бул печатный машинка сыяктуу дейт. Келип ошону коюп көрөлү. Аны басуу үчүн биз деген эле баягы сол бармакчасын басабыз дагы видеонун үстүнө коебуз. Анан ушул текст коюп турган жер. Бирок бул жерден кичине бизге ыңгайлуураак болуш үчүн ар бир жылдыранга бул тилкени кичине чоңойтсок, бизге ар бир жылдыранга жеңилирээк болот. Бул видео болжолду бир 2 секунд болгондон кийин гана чыксын деп атабыз. Анан баягы кадр алмашканга чейин бүтүп калса экен деп. Эми бул тексттин аташын өзгөртсө керек болуп атат, жазуусун. Анда биз эмне кылабыз? Бул үстүнө текст дегенди басабыз. Ошондо бул жерден бизге кандай текст болушун сурап атат. Биз бuyakта эмне дейбиз? Мисалы, деңиз. Деңиздин жээги. Ушул жерге курсоздоп берсек. Көрдүңөрбү? Эми биз башында болду, аягында дагы кошошо турган бир текст керек болуп атат бизге. Ошону мисалы бул болсунда жатат. Анда алып келип баягыда эле кайра текст коюп тилке коюп атабыз. Муну белгилеп алып туруп текст дегенди белгилеп басабыз. Анан бияка биздин өз текстибизди жазабыз. Кош. Так. Текстибиздин видео бүткөндөн кийин мындай болсун, кичине аягына калганда чыксын деп атабыз. Ошондо курсорду видеонун эң башына алып келип туруп видеобузду карап көрсөк. Мына бул кичинекей бир видеодо биз деген кадрларды кесүүнү, кадрлардын алмашуусун кантип козураак кылса болорун, музыканы кантип койсок болорун, жана текстти кантип жазып койсок болорун эң жөнөкөй аракеттерди көрдүк. Даяр болгон видеону жүктөш үчүн экспортировать дегендин 720 пиксель для соцсетей дегенди басабыз.